Бишкек шаардык аймактар аралык башкармалыгынын улук инспектору Медетбек Анарбек уулу, саламатсызбы? Саламатсыздар. Ошондой Бишкек мэриясына караштуу тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчи орун басары Адил Назаров чакырганбыз. Адил мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Анда ушул алгачкы эле суроо, Медет мырза, мына Бишкектеги смог боюнча жөнөкөй эле ушул смог эмнеден турат, ушул эмнеден негизделип белгилүү? Саламатсыңар дагы бир жолу. Бул Бишкек шаарында азыр смогтун аябай көбөйүшү байкалып атат. Деги эле бул смог деген бул абанын кескин түрдө булганышы да, абанын кескин түрдө булганышы. Бул Бишкек шаарынын мисалында бул жерде бизде туман, анан жанагы жер үйлөрдө чыккан от жагылып атпайбы, массалык түрдө. Ошолордон автоунаалардан чыккан түтүндөр, ошондой эле азыр Бишкек шаарынын тегерегинде көптөгөн жаңы конуштар пайда болду. Акыркы убакта да, акыркы 20 жылдыкта десек болот болуш керек. Ошонун баардыгы бул көйгөйдүн келип чыгышын шарттап атат да. Ошондой эле бул смогко жана электр энергиянын кымбат болушу, газификация толук түрдө эмес, эми болуп атат, бирок толук түрдө эмес, жана ошонун эле кымбат болушу. Газификация өткөрүлгөн күндө деле азыр кымбат болуп, көпчүлүгү кайра эле көмүр жагып атат да. Газды бул тамак жасоого эле колдонуп, көпчүлүгү үйдү жылытканга бул көмүрдү колдонуп атат. Ошондуктан ушул демек көпчүлүк азыркы ушул Бишкекти каптап аткан ыштын, түтүндүн көпчүлүк булагы бул жеке үйлөрдөн чыгып аткан, же болбосо жагылып аткан отундан, же жагылып аткан отун, көмүрдөн. Ошондой эле бул жерде Бишкек санитардык полигону бар. Бул аябай чоң көйгөй Бишкек шаары боюнча. Эмнеге анткени бул жерде шаарда чыккан акыр чикир ошол эле жанагы шаарда жакпа деп, мисалы үчүн тазалыкка тапшырышат да, жанагы швей тигүү цехтеринин калдыктары, ошол эле резина, ошонун баары бул немеге келип, тазалык полигонго келип. Ал жакта бул өзү оттун күйгөндө, открытый, ачык от болуп күйсө, көбүрөөк зыян тийбейт да. Эми кайсы неме болсо да ачык от болгондо жана CO2 көбүрөөк. Неметип түтөп быкшып күйсө, бул жетиштүү температурага жетпегенде жана именно токсичный СО деген газыбыз, мисалы үчүн жана оксид углерода, ошондой эле андан башка зыяндуу көп заттар бөлүнүп чыгат. Ошол санитардык полигон. Ошондой эле ТЭЦ дагы өз салымын кошот бул жака. ТЭЦ анан ошо кышкы убакта пайда болот атпайбы биздечи смог. Бул атмосфералык инверсия жана жанагы жер үйлөр башында айткан. Аба ырайы дагы өзүнүн ишини кылып атат. Адил мырза, сиз мына жөнкелбей ошол өзүңүз атайын датчик деп коет, ушул көрсөткөн зыяндуу заттарды көрсөткөн датчик менен келипсиз. Деги эле ошол мэрия азыр бүгүнкү күндө эмне иш кылып атат ушул смогко каршы учурда? Рахмат, Сабыр мырза. Эми кепти мен бул кептин төркүнөн баштайын дегем да. Мына биз билебиз да, больницага барсак бир жерибиз оорупчу. Ошо ооруган жерибизде так диагноз керек да. Так диагноз болбосо бизге тиги дары берет, бул дары берет, анан кийин бизди мындай кыйнап коюшат да. Так диагнозун билбесе. Машинебиз бузулса деле билебиз, мына эркектер. Диагнозун билбесе, тигини алмаштырып кел, муну алмаштырып кел деп кыйнай берет да. Азыр ошондой кыйналып аткан убагыбыздай мага сезилип атат. Ошондуктан эң негизги биринчи ушул смог деп атпайлыкпы, диагнозун коюш керекпиз да. Азыр так диагнозду эч ким бере албайт. Албетте, бул ыштын маселеси негизи табияттан келип атат да. Табияттан
келатат. Мисалы Монголияга салыштырмалуу азыр Монголиянын үстүндө бул монгольский антициклон деп коет. Антициклон бул эмне? Бул абанын жогорку басымы. Кышында өзгөчө. Анан сибирский антициклон деп койчу, ошол болсо бул болсо гидрометеорологиядан терминдер. Сибирский антициклондон азиатский антициклон деп бөлүнүп чыкты да. Булга себеп болгон жалпы парниковый эффект, глобальный потепление деп атпайлыкпы? Ушул азиатский циклон келип, анан ушул биздин аймакта орнолуп атат да. Негизи ыш пайда болуш үчүн кандай бир нече себептер болуш керек да. Ошол себептердин биринчиси мен айтып кеткен жогору аба басымы. Эң биринчиси. Экинчиси бул болсо смог эмнеге кышында эле пайда болуп атат? Орусча айтканда низкий температурный режим дейт да. Аба негизи жер муздаганда -5, -10 муздаганда жанагы мен айтып кеткен температурный инверсия болот да. Бул эң негизги. Бул Бишкектин эгерде өзүнүн түзүлүшүн карасак, бул чөйчөктөй. Анан бул музак аба бул болсо капкак болуп калат да. Капкак. Эгерде бул эч нерсе өрттөбөсөк, бул ыш пайда болбойт эле да. Бирок тилекке каршы биз өрттөп атабыз. Ошол себептен капкактан кете албай эле баарыбызды тумчуктуруп атат да. Үчүнчү шарты бул ыштын пайда болушу высокий влажность дейт, нымдуулук боюнча дагы мен айта кетиш керекмин. Болгон күндөрү аябагандай көп болот. Ошо нымдуулукка дагы таасир тийгизип аткан бул негизи закон причина следствия дейт да. Балким буга чейин болгондур бизге ошо ыш смог. Бирок мындай интенсивдүү көзүбүз менен көрүп, өпкөбүз менен сезип атпайлыкпы бул азыркы ыштычы. Акыркы бир 2-3 эле жыл болду ушу интенсивдүү түрдө. Анан биз ойлош керекпиз. Ушу 2-3 жылдын ичинде эмне болду? Эмне кандай кошумча болду? Анткени тесттей берсек, тест негизи 1961-жылы салынган, андан бери иштеп келатат. Бирок 2-3 жылдын ичинде мына биз болсо өзүбүздүн тестти жаңылантырып алып, анан өзүбүздүн кара кечен көмүрүн жагабыз деп ошол котелдорду да алмаштырганбыз да. Алмаштырып, азыр болсо мына көп маселелер болуп атат. Биздин эле тецте бир жылда 1.100.000 тонна көмүр жагылат экен. Ошонун 70% 760.000 тонна. Бул биздин кара кечен көмүрү. Бирок кара кечен көмүрүн алсак, бул болсо калорийность деп коет. Калорийность өтө төмөн калорийность экен, бул бышпаган көмүр да. Бышпаган көмүрдү жакканда мына коллегам айтып кетип атпайбы? Абага двуокись углерода. Ошо жанагы көзгө көрүнбөгөн, биз азыр мындай модный тил менен айтпайлыкпы, 2,5 ppm частица депчи. Бул болгону эле кичинекей көзгө көрүнбөгөн бөлүкчүлөр. Адамдын чачынын 30 эсе кичинекей болот да. Биздин өпкөдөн өтүп барып туруп ошо канга кете турган уулуу заттар ушулар да. Анан мен баары эле айтып атат, ТЭЦ айтып атат, 14-15% булганыч депчи. Анан кийин мен санап атам. Келге сынайлы депчи. Жалпы Бишкектин жаңы конуштарын алсак, 47 жаңы конуштун жалпы потребность болгон эле 4 район боюнча 126.000 тонна көмүр керек экен да. Салыштырмалуу ошондо 12%-ын элдер жагып атса, 88%ды тиги ТЭЦ жагып атат да. Анан выбростар боюнча мына фильтр коюлбаган жерлер жөнөкөй үйдөн түз кетип атат да, ыш 26% деп атат да. Ошондо 126.000 тоннадан болгон эле бир 21.000, ошо 22.000 тонна выброс болот экен да, жалпысынан. Анан ТЭЦке кайрылсак, ТЭЦ айтып атат, биз болсо 1 миллион тонна көмүр жагып туруп, биздин выброс болгон эле 21.000-23.000 тонна болуп атат дечи. Булга эч ким ишенбейт. Анткени проценттин отношения санап көрсөк, 1%га жетпейт экен да. 1%га жетпейт экен. Орусча айтканда 0,00% болуп атат да, 0,00. Ошондуктан чоң күмөндөр бизде эң негизги азыр ошо ТЭЦти текшериш керек болуп атабыз. Булардын ошого берип аткан цифралары мен жеке оюм дал келбейт да.
чыныгы выбростаргачы и мойнуна албай жатат тэцчи. Анан экинчиси алар айтып атат, модернизированный тэц эч кандай уулуу заттарды абага бербейт, болгондо эле буу кетип атат дейт да. Анан өзүңүз карап көрүңүз, тэц, то есть ыш пайда болуш үчүн как раз ошол буу керек да. Ошол влажностьти бизде 60%-тан азыр 92%га чейин жетип атат влажность. Ошого да таасир этип атат. Анан ошол влажностька анан майда заттар жабышып, анан жанагындай искусственный туман пайда болуп атат да, капкара түтүн. Негизинен ушул ышка каршы кандай иштерди аткарса болот, мисалы мэрия ооба тэц биз азыр эле чыгарат экенбиз деп ишин улантып атат. Андан сырткары нол микрофон чыкты. Башка мисалы булактар, мисалы ошол эле үйлөрдөн чыгып аткан аларды азайта алабызбы биз? Температуралык жанагы инверсия деп айтып атпайбызбы? Аны биз колдон келбейт. Ал өзү Бишкек шаарынын жайгашуусу. Табият. Эмне иш кылса болот? Кандай кадамдардан? Мына бул жерден кадамдар эми чынын айтканда тэц да токтото албайт, бирок тэц сапаттуу көмүр жагалат да, туурабы? Анткени эме деген бар, зольность деген түшүнүк бар да. Мурун тэцтер эми 61-жылдан бери иштеп атат да, тэцчи. Илгери бизге мына Кузбасс кирчи, караганда сапаттуу көмүрлөр кирчи да. Булардын калорийнасы өтө бийик болчу, 4000 килоджоульдан бийигирээк да. Бул болсо мына коллегам айткандай, көмүр жакшы күйүп кеткен убакта выбростор аз болот да. Ал жакшы көмүр жагылып атканда болгон эле зольность деп коет. Гүл 7-8% чыкчу да, зольность. Азыр кара кеченин көмүрү 20%га жакындап атат да. Ошо 20%га бул эмнеге мындай гүл начар чыгып атат? Элди эле азыр сапаты начар, элди эле айтып атат, табы жок деп атат кара кеченчи. Жок, арзан болуп эл ошону алып атпайбы? Ооба. Арзандыгынан үчүн. Эми арзанды айталы да, мына биз кара кече киргенине мына бир 3 жыл болуп калды, бир 2 жыл мурун эле, 3 жыл мурун эле Каражырада эле Казакстан көмүрү кирип атканда, ошондо баалары бир 3000 сомдун тегерегинде эле болчу. Биздин топливный базалардачы. Анан эмне себептен азыр бул көмүрлөр кирбей калды? Бул чоң маселе, бул чоң суроолорду туудурат. Биринчи мына сунуш, биз сунуштап атканчы сапаттуу көмүр киргизели. Сапаттуу. Анткени дүйнө жүзүндө, ошол эле Россияда эле тэц проблемалары бул дүйнө жүзүндө, Европа мамлекеттерде эч жагы эле тэц турмак, эч жагы эле даже атомный электростанциялардан баш тартып атат да. Бул билесиңер, смогтун түрү бар да. 1952-жылы Лондонда ошол смог болуп, фотохимический смог болгондо, мен жана влажность айтып атпаймынбы? Влажность суу негизинде өзү деле реагент. Влажность 92% болуп турганда, бул химический реакция жүрө берет. Анан кийин өтө жана уулуу заттар болуп туруп өпкөбүзгө киргенде, ошол эң зыяндуу болот да. Лондондо 52-жылы как раз ошондой смог болгон да. Биз андай смог азыр болуп атабы, болбойбу, биз так биле албайбыз. Бул жерден Минздрав айтыш керек да. Азыр жанагы остро респираторный заболеванияларды канча пайызга өстү, ошо статистиканы көтөрүп, алар айтпаса биз азыр так айта албайбыз. Бирок өзүбүздүн өпкөбүз азыр ачышып атканы мындай эле эшикке чыкса эле сезилип атат да. Анан мен жакында эле ушул жума Медет мырза сиздердин пландык текшерүүңүздөргө күбө болдум эле. Сиздер анда мектептеги ошол печкесин, мектептин жылытуу системасын текшерип аткан экенсиздер. Деги эле бул мындай текшерүүлөр кандайдыр бир натыйжа береби? Мисалы, же кандайдыр бир сунуштама натыйжаны эле береби? Же ал жерде да көрдүк, ошол көмүрдүн сапаты жакшы эмес да? Ошол эле мектептинчи мисалы. Сиздер текшерип аткан мектепте. Биз ошо сиздер барып күбө болгон текшерүүдө. Мисалы. Муниципалдык ишкана, мэрияга караштуу Бишкек жылуулук энергия. Ошол жылуулук энергиянын бир немесин текшерип атканбыз да, от жаагычу буу казандарын. Буу казан. Ооба, ал жерде сиздер көргөндөй фильтр коюлган эмес. Ошондой эле жанагы көмүр менен жылытылат. Текшерүүлөрдүн сөзсүз жыйынтыгы бар. Мына мэрия буга чейин көпчүлүк ушу буу казандарын газга өткөргөн. Анан быйыл дагы текшерилип, бузуулар болсо сөзсүз айып пулдар салынып, жана эскертме кагаздар берилет.
буу казанга өтүү боюнча же болбосо фильтрлер боюнча бул мэриянын баягы эффектүүлүгүнө карап эме чечишет. Азыр бир нерсе айтып кеттиңиз да, сиз мисалы ошолор газ менен жылытууга жана электр энергияга өткөн учурлары бар депчи. Сизде саны жокпу так? Мисалы болжолдуу болсо дагы, мисалы бир жылда же мынча мезгилде мынча ошол буу казандар же болбосо ошол жылытуу системалары газга өттү деген. Мен былтыркыга салыштырмалуу эле айтайын, быйылкы жылы ошо пандемияга карабай биз барган жерден бир 2-3 газга өтүптүр. Мына ошону эле айтайын. Толук санын эми ал мэриянын мен маалымдап кетсем болот. Бул эми кадам да, мисалы акырындап жакшыруу кадам. Ошо теплоэнергия боюнча менде маалымат бар. Жалпы Бишкек шаарыбызда 66 котельный бар да бизде. Деги өзү. Деги жалпысынан. Анан мына статистиканы айтып кетейин. 2016 жылы жалпысынан 16.000 тонна көмүр жагылчу эле. Азыр ушунда газга өтө баштабадыкпы? Өтүп атып, мына быйыл 2020 жылы болгондо 3.000 тонна да, азаюу 7 эсе. Именно теплоэнергиядан биз болсо ошо көмүрдөн алыстап, азыр газга өтүп атат да. Ошондой жакшы көрүнүш бар, 7 эсе көмүр жагынуу. Бирок ошол эле учурда газдын баасы бир жылда эле 2 жолу өстү окшойт. Эми ал көйгөй таасир этет. Эми айла жок газ кымбаттап кетти деп жакпай койбойт да. Ушул эле жума биз дагы 2-3 конушту, анын арасында Ала Тоо жана ошол Ала Тоо тараптагы, азыр мен атын эсимден чыгартам, ошол батыш бир аз түштүгүрөөк жактагы жан конуштарды аралап биз үймө кыдырганыбызда бир сураган бир 20 үйдүн 10-у газга өтүптүр да. 10 бизде газга өтүүгө каражатыбыз жок жана газ жага турган жанагындай ошол жабдыктарга 70 миңге чейин экен. Ошого каражатыбыз жок, жетишсиз өтпөй турабыз. Анан кээ бирлер айтат, ошол газга өтсөк, кошуналар айтып атат, газдын баасы өсүп кетип, аябай кымбат, эсеп дүмүрчөк келет депчи. Туура айтып атасыңар. Бул канчалык деңгээлде? Бул көйгөй негизи эң негизгиси бул жанагындай валюта расчета деп коет. Газды билесиңер, баарыбыз Россиядан алып атабыз. Расчет доллар менен кетип атат да. Доллар менен. Ошондуктан бул биздин өкмөткө сунуш ошо расчетторду фиксированный кылып рубль сом кылып койсок, анткени доллар өскөндө эле баягы газдын баасы өсүп кетип атат да. Бул биринчиден. Экинчиден, бул билесиңер, Газпром бул жеке ишкана. Жеке ишкана, булар болсо газ сатып атат да. Анан газ сатып, булар киреше алып аткандан кийин, частный компания катары булар болсо субсидия кылса болмок да. Жок дегенде ошо жабдыктарга жана газовый котел койгонго субсидия кылып, же кандай бир кредит сыяктуу кылып, ушундай жардам берсе болмок да. Бул жагынан иш алып барса абдан жакшы болмок да. Бирок бир да компания андай нерсеге барбайт. Бул жерден биздин өкмөт ошо таасир этиш керек да. Кандай двусторонний келишимдерди кылып, элге бир жеңилдиктер кылса, анан элдер өтө баштамак да. Элдер деле өтөбүз деп атат. Өтөбүз дегенде бирок кандай бир ортомчу компаниялар жанагы трубаларды орнотуп, ошол жактан да кандай бир проблемалар болуп атат да. Азыр чечилбеген. Анткени ошол ортодо орнотуучу компаниялар дагы частный болуп атат да, жеке компаниялар. Ошолор маселелерде чечилсе, эл деле айтып атат, өтөбүз газга депчи. Анан салыштырмалуу башка мамлекеттерде 3 сом, 4 сом болуп атса, газдын баасы, биздики 16-17 сом болуп кетип атат да. Анан билесиңер да, азыркы убакта эл тыйын санайт, чөнтөгүн карайт дегендейчи. Дагы бир маселе бар. Бул курулуштардын мына кайсыл күнү, шейшемби күнү айрым активисттер чыгып, жана айрым шаардын тургундары чыгып, ошол башаламан курулган курулуштарга каршы өзлөрүнүн талаптары менен чыгышты. Анын ичинде дагы мындан кийин уруксат берилбеш керек деген дагы талаптарын чыгарды. Канчалык деңгээлде шаар курулушу таасир этип атат бул иштин пайда болушуна? Эми бул болсо айдан ачык.
кээ бир мына угуп атасыңар да. Шамалды тосуп калуу. Могу застройкалар боюнча жана детский площадкаларды талкалап туруп элечи. Үй салып атпайбы? Мындай ачып атканда эч ким караган жок да, чын айтканда, архитектура. Бул жерден маселе негизи гаус жанагындай колун коюп берип коюп атат да архитектурага, сала берсе болот депчи. А негизи ар бир шаарда детальный план застройки деген бар. Даже биздин шаар эми план менен чийилген шаар да. Салыштырмалуу Москва мына хаотичный салынган турабы? Ошондо делесе азыр ошонун баары каралып атат да. Азыр менин оюмча, жеке оюм, мындан ары шамалдын жүрүшү, шамалдын баягы абанын жүрүшү ошонун баарын гидромет бериш керек да. Кайсы жерде вообще салынбаш керек да. Жанагындай высотный үйлөрдүчү. Бизге эмне болуп атпайбы? Таза аба деп эле могу верхний зона магистральдан өйдө элдер жакшылап сатып алат, тазалап деп ошока жана высотный үйлөр түшүп кетип атат да. Ошол жерден бул болсо шамалды башынан эле тосуп атат. Башынан эле тосуп калып атат. Бул болсо маркетинг болуп атат, кирешени ойлоп, ошолто шамал тозулуп калып атат да. А шамал билебиз тоо жактан келет, тоо жактан согот. Мисалы дагы ушундай сиз жана айтып кеткен текшерүүлөрдүнчү мисалы ошол соңку мезгилде мисалы канчалык деңгээлде ушул текшерүүлөр натыйжа берип атат? Мисалы ал ичинен машинелерди айтып кеттик биз. Мисалы экотех инспекция көбүнчө ушул маршрут же болбосо ушул кичи автобустарда текшергенде мисалы эң акыркы эле текшерүүсүндө дээрлик көбүндө жанагы зыяндуу заттар же болбосо ошол катализаторлордун натыйжасынан беш кылып зыяндуу заттардын чыгышы көп ашып кеткен да. Мисалы мен азыр так цифрасын айта албайм. Дегел ушул натыйжа берип атабы? Ошол компанияларга, ошол ишканаларга мисалы катализаторлорду алмаштырууга. Жалпы бул жерде турган ситуацияны айтып берейин сизге. Бул жерде бизде 2019 жыл 1 январынан тартып 21 жылдын 1 январына чейин өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын өкмөттүнүн токтому бар. Ишкерлик субъектилерге текшерүү жүргүзүүгө укугу бар, ыйгарым укуктуу текшерүүсүнө убактылуу тыюу мораторий, пландык текшерүүлөр дээрлик жүргөн жок азыр. Пландык текшерүүлөр жанагындай муниципалдык ишкана ушундайларга эле жүрүп атат. Мындай ишкерлик субъектилер текшерүү болгон жок. Муниципалдык ишканаларда автоунааларды сөзсүз түрдө биз неме кылып атабыз, текшерүү жүргүзүп, ченемден ашык неме жибере турган болсо, зыяндуу заттарды чыгара турган болсо, аларга сөзсүз түрдө айып пулдар салынып атат жана буларды токтотууга эскертме кагаздар берилет. Алар эскертме кагазды биз текшерип бүткөндөн кийин 1 айдан кийин контролдук текшерүүгө келебиз. Ал убакта кайра текшерилет. Ал убакта дагы эле булганча чыгарып, нормадан ашык чыгара бере турган болсо, аны дагы айып пул салынып жана токтотулат. Бул айып пулдардын саны өскөнбү? Айып пулдар саны 23 000 юридикалык жактарга, жеке жактарга 7,5 миң сом. Өсүптүр. Мурда мурун 1000 сом болчу. Мурун 1000 сом болчу. Жана ошондой эле Адил мырзанын жанагы акыркы 3 жылдыкта деп ошо сөзүнө кошумча бизде акыркы жылдары электр энергиянын баасы кымбаттады. Акыркы жылдары электр энергияга болгон жанагы лимиттер киргизилди. Лимит киргизилди. Ошол лимит киргенден кийин бул электр энергия адамдар сиз айткандай экономикалык жагын карайт сөзсүз түрдө. Бөтөнчө биздин шартта сөзсүз түрдө же 10 000 сомго, 12 000 сомго 1 айга электр энергия жагабы, же 12 000 сомго 1 кышка көмүр алып алабы. Ошол жагын карайт дагы, анан экономикалык жагын карап, бул адамдар көпчүлүгү көмүргө өтүп кетти. Болбосо мына азыр деле көмүрдүн да эң арзаны издешет. Эң арзан эмес, эми бизде болгон көмүр. Бизде болгон көмүрдү алат. Бизде аябай арзан деле, аябай кымбат деле көмүр. Бишкек шаарынын мисалында айтайын, андай деле
мындай көмүр жок, баардыгы бир эми ар ким 4200 4500 4000 сомдун тегерегинде, Ооба, 4500 сом. Кара жыра деле келет, Ооба. Шабыркүл деле келет, Кара кече. Ал ар ким өзүнүн буу казаны, от казаны кандайга ылайыкташса, эми өзүнө ылайыктап сатып алат. Бул жерде бул начар деп мындай аябай кымбат мындай неме жок да, айырма жок. Ошондуктан эң биринчи биздин мэрияга да сунуштарды бергенбиз. Ошол эле жана курулуш боюнча, ошол эле шаардагы жанагы тыгындарды азайтуу боюнча, ошол эле санитардык полигонду токтотуу жана отту өчүрүү боюнча ошол иштер аткарылса, анан бул смогтун келип чыгышы азаят да. Ага чейин бул смогко шаардын борбордук бөлүгү деле, шаардык борбордук бөлүгүндө жер үйлөр, эми мындай айтканда шаарыбыздын өйдөрөк жагы эле этаж менен салынган да, биздики этаж үйлөр, кабат үйлөр. Ылдыйкы жак бөлүгү шаардын бөлүгү, аяк деле жер үйлөр. Тегерек четибизде мурун мына Антоновка жак, даже Сокулукка чейин, Антоновканын шаардын чети, түндүк жагы да, түштүк жагы да азыр жеке үйлөр салынып кетти. Баягы мурунку кислород чыгарып талаалар, бияк жагыбыз, чыгыш жагыбыз. Ал жактагы азыр акыркы убакта баардык жагы түндүк түштүгүнөн курчалып калды. Жалаң жер үйлөр, шакек болуп калды. Анан ошонун баардыгы мына бизде азыр статистика болгону менен жанагы баланча үй депчи, бул жанагындай мыйзамдуу салынган үйлөр. Андан башка мыйзамсыз же немеге кире элек, учетко кире элек үйлөр да аябай көп. Анын баардыгы эле ошол бир суроо менен жыйынтыктасак да, рахмат Мehmet мырза, Адил мырзамыз. Мисалы ушул кээ бир, мисалы ошол эле Монголияны алсак, же болсо да башка бир ушундай социалдык элдердин экономикалык абалы төмөнүрөөк аймактарды алсак, кээ бир аймактарда, кээ бир шаарларда ушундай бир лимит же болсо кандай бир акысыз электр энергия же болсо дагы бир кандай бир эмелерди ойлоп табышканда, бул ошол сезондук эле эмени төмөндөтүү үчүн жагдайды жана кырдаалды. Бизде кандай ушундай, мисалы ошол эле акысыз электр энергия кылсак болот? Энергияны мен айтайын, бирок могу машиненин эмесин до конца чыгарып коеюнчу, уруксат этсеңер да. Могу кыска эле машинеден, түтүндөн 80% чейин жөнөкөй азот чыгат, 8-18% чейин кислород, суу. Анан эң эле баягы даже мына углекислый газ дейт, 16% чейин чыгат. Совет дорунан делечи, бул машинелердин зыяны болгон биздин кислородду жейт да, ошо менен. Анан эң эле зыяндуу бул сажа, бензопирен, анан оксид азот да. Анан мен айтып атам, эгерде машинеден ушундай зыян болсо, мына 2014-түн аягында Кыргызстанга 100 миңден ашык машина кирген да. Ошондо 2015, 16, 17 кара түтүн басып калыш керек эле да. Бишкек шаарында 478 миң машина катталган да негизичи. Анан машинеден катализатор деп атат. Катализатордон Сокку жылдары катализаторлорду сатып алуу күчөдү. Жок, катализатордун ичинде алтын бар, палладий, никель бар да. Бул жанагындай кымбат химический элементтер бар. Анан ал болсо химический түрдө ошол кээ бир жанагы заттарды, химикалык заттарды булар нейтрализация кылат да. Ошон үчүн эле катализатор болгон эле жанагы ошол металлдар үчүн эле сатып алып атат да. Мындай ачыгын айтканда, чынын айтканда. Эми свет боюнча, мына бизде азыр жеңилдетүүлөр негизи светке өтсөк жакшы болмок. Германиянын көп эле шаарлар бул свет менен эле отопление болот да. Бизде мына свет азыр жетпейт, Токтогулда суу түшүп кеткен деп, ушул айдан Казакстандан 3 сом 1 тыйындан сатып алып атабыз. Ушу почти 1 миллиард сомдой кетти да, могу эмеден Казакстандан, ушу жылдын аягына чейин. Жылдын тиги январь айында да дагы эле сатып алат болуш керекпиз да, почти 1,5 миллиард сом керек деп атат. Ошондуктан өкмөт бул жеңилдетүүгө бара албайт окшойт да. Анткени электр энергия өзүбүзгө жетпей жатат. Сөзүңүзгө кошумча, азыр эле мына бир 2-3 күндүн аралыгында энергетиктер электр энергия менен көп колдонбой көмүр жаккыла деген мына маалыматтар чыгып атат, туурабы? Анан биздики бир жагынан бир жака тартса өгүз өрөт, бир жака тартса арабасына. Ал аймактарга карап бөлүш керек, мисалы.
ооба. мисалы. Биздики могу эме жаңы конуштарга чыныгында кылып койсок болмок да. Мейли 77 эме 1 сомдон эле кылып койсун да 1-мартка чейин. Анткени азыр мектептер иштебей калбадыбы? Мектептер, университеттер иштебей калып, бизде баягы коюлган лимиттерден 6 миллион киловатт час бизде ошо лимит үнөмдөлүп калыптыр да. Ошо үнөмдөлгөн биздин электр энергияны биз ошо жаңы конуштарга бөлүп койсок болмок да. Жок дегенде 1 сомдон кылып койгонгон деле элдер макул да. Туура. Мисалы башка аймактарда өз жанагындай эле саясат кетсе, 42 жана конуш аны деле бир 15 балким жеңилдетүүлөргө туш келсе, бул кыйла жанагындай соңку суткаларда кээ бир датчиктер 1000 ПМ бөлүкчөлөрдү көргөзүп атканын, элдердин үрөйү учуп, бул дагы кандай бир ден соолук кийин дагы 1-2 жылда да кандай бир оорукчан балдардын төрөлүшүнө алып келет деп атат. Бул албетте башка тема. Да өзүбүздүн эфирибизде дагы дарыгерлер менен талкуулайбыз бул теманы, смогтун ден соолукка тийгизген таасирин. Бүгүн биз ушул жамааттык медианын эфиринде Бишкекти каптаган иш тууралуу кеп кылдык. Студияга мамлекеттик экотехинспекциясынын Бишкек шаардык аймактар аралык башкармалыгынын улук инспектору Медетбек Анаркул уулу, ошондой эле Бишкек мэриясына караштуу тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчи орун басары Адил Назаров чакырдык. Чоң рахмат келип атайын убакыт бөлгөнүңүздөргө. Эфирди мен журналист Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.